Туугандар, сиздерге бир маалымат айтайын дагычы. Коёнду негизи этини дары дармек жаатында бир гана этини эле эмес, терисини, мээсине чейин колдонушуп пайдаланышат экен. Эти холестерин жок экен. Бардык адамдар жегенге аябай ыңгайлуу экен. Сахар, ошондой байкандай оорулары барларчы жешип көбүнчөсү лечение алышат экен. Жумасына 1-2 жолу алып атайын жегендер бар экен, союп даярдап беришет экен аларга. Анан көпчүлүгүңүздөр коёндун этинде жыты бар десеңиздер, аны деле жытыны чыгарып бышырып жесе жолдору бар экен. Коёнду согондон кийин 10 мүнөттөн кийин муздак сууга салат экенсиздер. Аны чыгарып бир аз коюп, кайрадан бир жарым саат муздак сууга салып, кайра чыгаргандан кийин жарым сааттан кийин туз себип коюп коет экен. Баягы эттеги суулар агып чыгып, коёндогу эттеги жыттардын бүт баары чыгып, бардык тамакка жарамдуу болуп калат экен этичи. Негизгиси мен ушул жерден азыр сурап билип атам. Мына сиздер көрүп турган коёндордучу. Мунун этинен, мээсинен дегендей ар кандай дарыларды жасаган учурларда болот экен. Ушул жерден уктум мен дагы. Көрүп таң калдым. Инсульт, туберкулез дегендердин бүт баары жешип айыгышпаса дагы, бирок олордун ооруларыны бир убакта чейин өзүнүн темпинде көбөйүп кетпешин камсыз кылып, көзөмөлдөп кармап турат экен. Мына ушундай. Бул деле маалымат. Лотерея KG Kurul. Былтыркы жылы дагы Тез кабар каналынан чыккан эле. Быйыл дагы келдик. Коёндор ушундай. Ушундай. Алыш керек, жеш керек экен этини. Ярмарка. Номерлерди камтыйбыз, жазабыз дегендейчи байланышып көрүп алып көрө бересиздер.